Эл толук түшүнүп, толук билип анан шайлайт да. Партиянын ичинде өзүнчө эле акча менен ат салышы болот да турабы. Сатып алуулардан качып кутула албайбыз деген ойдомун. Все повышается, свет, газ. Вначале вот это надо все вот уравновешивать, а потом идти за это кресло драться. Мурун бүт эле партийный система болсо азыр мындай анда-мандатный округтарды киргизип атпайбы. Ошол өзгөчөлүк болуш керек, а калгандары ошол боюнча эле калды. Азыр эми бардыгы укук президентке өткөндөн кийин канчалык алар чисто декоративный форма эле болуп калат го. Негизи ушундай система туура деп ойлойм. Анткени бул жакта биз жалпы бир эле партияга эмес, биз ар бир кандидатка голос бере алабыз. Бул негизи партиянын ичиндеги системанын тууралыгы деп айтам да. Анткени партияга мисалы кандидаттар келгенде ал жерде партиянын ичинде өзүнчө эле акча менен ат салышы болот да турабы. Мындай болгондо поименно кетет да. Анда действительно кандидаттардын кимиси татыктуу, кимиси татыктуу эмес, кимиси аябай таанымал эмес ушундан билинет деп ойлойм. Ошол нерсеге кошулам. Мисалы үчүн мен туулган жердин проблемасын мен жактан болгон бирөө түшүнүп билет да. Могу партияларга мен каршы элем да, буга чейин жакпайт болчу да магачы. Өзү идея жакшы, конечно, жанагы депутаттарды прямой шайлаган атпайбызбы? Партиялык системасынан дагы, беркинисинен дагы. Бирок эми ошолор действительно ойлогондой ишке ашса. Опять жанагы бизнес менен акчасы көптөр, шылуундар кирип кетип, дагы эле баягы иш болбосо болду да. Честно сказать, я уже голосовать ни за кого не хочу идти, потому что врут, постоянно обманывают, уже доверия нету никому, честно. Вот сколько ходили, голосовали, сколько смотрели, но мне лично, вот сейчас у меня нету никакого, тем более Дёгорку Кинеш вообще. И что там 90 человек, что они там будут делать, когда тут народ голодует? Жакшы эле ийгиликтерди алып келет деп ойлойм. Анткени деген мажоритардык системада округтардан шайланып келсе, анан партиялар да өзүнчө бара турган болсо, бул парламентте биринчиден көпчүлүк ойлорду пайда кылат, бирок ошону менен эле бирге парламенттеги ар кандай азчылыктардын же болбосо аялдардын, жаштардын укуктары көп учурда тебеленип калышы мүмкүн. Жана илгери алар партиялардын жардамы менен жана атайын бөлүнгөн квоталар негизинде келе турган болсо, азыркы учурда округтардан чыкканда андай квота бөлүнбөйт да. Демек бул өз учурунда парламенттеги аялдардын жана башкалардын курамын азайтышы мүмкүн. Өз учурунда бул парламентте бир кылдуулукту же болбосо бир ойлуулукту пайда кылат. Мен оюмча кийинки келген парламент башында эле көпчүлүк саясаттарды айтып жүргөндөй аябай алсыз болот. Ар кандай аракеттерди жасашат, партиялар болсун, жеке адам болсун. Бизде элде ошол пикир баягы калыптанып калган да. Ал калыптанган нерсени бир заматта бусуп салыш бул деген оңой олтоң иш эмес. Балким бул жаңы чыйырдын башталышыдыр. Бирок азыр элде андай деле мындай бир терең ишеним буга жок болуш керек дейм. Карап көрсөк, мисалы үчүн эми мурда система башка болчу да. Эми азыр жаңы кылып атышат, эми өзүнүн мөмөсүн берет деп ойлойм мен. Менимче жакшы эле го. Себеби акчасы көптөр гана депутатка шайланып калышып атпады беле. Азыр бир мандаттуу болгондуктан ар бир адам өзүн көрсөтүүгө акылуу болгондуктан көрсөтө алышат да. Туура эле го, жанагы партиянын катарында списогунда депутаттарды дагы кошо галочка коюп эмететкен го, шайлайт. Ошонусу жакты мага. Партия боюнча коюлуп атат, эми андан деле элдин списоктары коюлат деп атпайбы, эми ошол списокты эл толук окуп бите алабы? Ошол да проблема. Ошон үчүн мен бир мандаттууга туура көрөт элем да. Себеби эл толук түшүнүп, толук билип анан шайлайт да. Тандабаса болот го, бирок көп эле эски илгерки иштеп кеткен эмелерди. Ел үчүн иштеген жакшы эмелер тандабасак болот. Раньше, чтобы пойти в парламент, нужно было объединяться. Были те политики, которые действительно хотели работать во благо, но не могли пойти, потому что, может, их не принимала определенная партия, либо они не сходились со взглядами. То есть теперь у них есть шанс выдвинуть свою кандидатуру и побороться вместе. Мисалы, так аныкталган тизмелер менен кете турган болсо, азыр элдер өзүнүн симпатиясына карап, жанагы социалдык өзүнү көрсөткөнүнө карап, социалдык тармактарда карап шайлоого укуктуу болуп келишет. Бирок тилекке каршы биздин айрым жакшы депутаттарыбыз бар, өзүнүн кыялын жакшы айта албайт, бирок ишке ашыра алышат. Мына ошондой адамдар көлөкөдө калып кетишет дагы. Анан мен ойлойм, кийинкиде көбүнчө популисттер келип калышы мүмкүн эми.
Thank you.